Мектептердин жанында мындайлар саттырганды качан токтотосуңар? Таможнядан киргизгенди, ушул балдарды уулаганды, мына мектеп көрүнүшүн, мектептин жанында. Обязательно мектептин жанында ушундай нерселер сатасыңар да. Азыр любой мектептин жанында бар, ушундай нерселер сатылат да. Эмнеге карабайсыңар? Эмнеге көз өмүргө албайсыңар? Балдардын эмне келечеги кереги жокпу силерге? Ну, была может нет, но я-то менде сертификаттар бар, я могу. Берем сертификаттарды деже. Бирден сертификаттарды обмен этебиз. Арзан да ошон үчүн балдар келет. А он вот это сертификат. Биздин көзүбүзчө Ну, сатабыз. окуучу бала сатып алат, эмне сатып атканыбызды билбейбиз мисалы. Давай. Я вылезу. Вот что нам удалось, я вот прошу, чтобы келетті бізге. Эже, могу жөн эле кагаз. Сразу алдын ала айтып атам. Мунуңуз да жөн эле кагаз. Мунуңуз да жөн эле кагаз эже. Мунуңуз дагы бул жерде вообще колу да жок экен да. Бул кимге эле жөн эле кагаз. Мунуңуз да жөн эле кагаз эже. Бул дагы жөн эле кагаз эже. Мунун астында тургандар да жөн эле кагаздар. Бул дагы жөн эле кагаз эже. Бул дагы жөн эле кагаз. Бул деле жөн эле кагаз. Мен сизге башынан эле айтпадым беле байке. Кагаздарды бересиз, мен сизге айтам депчи. Бул да жөн эле кагаз. Бул да жөн эле кагаз, бул да жөн эле кагаз. Бир колуңарда бир тиешелүү документ жок да саткангач. Неме? Урматтуу Кыргызстандын мэриялары, акимчиликтери, айыл өкмөттөрдү срочно рейд кылып, мектептердин тегерегинде ушундай комоктор жатпасаңар, мондой болгон балдарыбыз уланып атат. Срочно жабыңыздар. Эми обязательно эле ушунун баары неме чыгып туруп, эми колуңардан келе турган эле нерселер го. Санэпидемнадзор, экотехинспекция. Колуңардан келе турган эле нерсе го ушул нерселерди кылбайсыңар, жасабайсыңарбы? Мындай да, эжеке, ушул сөздү мен аябай көп Нисахардан бери, 8 жылдан бери угуп келем да. Сиздин, конкретно сиздин үй бүлөңүздүн жашаш керек экени толук Кыргызстандын ден соолугуна зыян келтирбеш керек. Ну, не знаю, уже канча жыл болду. А билбесеңиз, мыйзамды билбеген, незнание закона не освобождает от ответственности. Айтып атам го мен сизге, эгер билбесеңиз. Билем. Я не даю разрешения себя Макулы, закрыть. Анан чечеси. Айтсаңыз сиз. Почему она? Давайте чечеси. Чтобы у меня не было. Еще дагы мектептин жанындагы немелер, сатуучулар, экинчи сатуучу менен жолугуп Я атам. здесь реализатор. Сатуучу. Это не мой магазин. Сиз сатуучусуз. Да, но это не мой магазин. Сиздин магазиниңизде жокму? Позвоните с хозяином, мы с ним разговариваем в таком случае. Меня, пожалуйста, не снимайте, мое лицо не Атыңыз ким? публикуйте. Не надо, не знал,